Туугандар, өзүбүздүн тилибизде кайрылуу жасап коелучу. Тетиги Пакистандын блогерлери, Индиянын, индустардын эмелери, блогерлери чылса, бүт блогерлер чыгыптыр. Бул блогерлердин подписчиктери укмуш экен. Ичкаларына кирип карасаң, эч кандай серьезный нерсе деле жок да, баары эле баягы чача-мачалар да. Жана клоун болуп, бийлеп, подписчик топтогондор экен да. Анан ошолордун подписчигинде баарын эле деңгээли өздөрүнө окшогондор да, жанагындай келе соолуп, видео тартып, бийлеп, клоун болгондор да. Эч кандай серьезность жок да. Эми ошолордун ошондой чөйрөлөрдүн арасында ооба бизди жаманатты кылып атат да, чорт көргөзүп атат. Өзүнө окшогон ошондой чача-мачалар жаман көрүп атат да Кыргызстанды. Бирок бизге ал адамдардын тарбиясы жада бирдемеси, улуту бизге не важно да. Бизгечи, Кыргызстангачы бизге эме важно, туризм важно да. Туристтерден түшкөн акча важно. Биздин бюджетибиз көтөрүлгөнү важно да. Бизге ал улуттардын баягы байлыгы же эч нерсе не важно. Чын, биз өзүбүздүн мамлекетибизде ойлойбуз, өзүбүздүн жерибизде ойлойбуз. Ошону силер пакистандыктар, индустар түшүнүп алышыңар керек да. Биз эгемендүү мамлекетпиз. Эгемендүү, суверендүү, тарбиялуу, мыйзамы бар өлкөбүз да негизичи. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Биз билебиз өзүбүздүн жерибизде кандай тартипти орнотушубуз керектигин биз жакшы билебиз да. Бейбаш болгондорду, жанагындай тарбиясы жок, жанагындай зычу салып, беспорядок кылып, бардак кыла бергендерди тарбиялайт биздин органдар. Туура жолго салып эметет. Анан кээ бир органдар, ошо органдардын күчү жетпей калгандыктан биздин кыргыздар дагы ошо тарбияга чакырды десеңер болот да өткөнкү окуядачы. Бирок сабаган эмес, албетте сабаганы туура эмес. Бирок митингге чыгып талап коюп, буларды көзөмөлгө алгыла, контролдогула, миграционный служба иштегиле деп талап койгону туура. Силерди контролдо болсо, силер өтө аша чыгып баратканыңар көрүнүп эле турган да. Даже аэропортто өзүңөрдү алып жүргөндү билбейт экенсиңер. Ызычу салып эле беспорядок кыла берет экенсиңер. Бул жерде тилдин дагы билбегендиктин кесепети да. Тил, например, ушунча масштабный түрдө мейли туристтерге бул простительно. Анткени турист келет кетет. А силер студентсиңер. Силер студент болгондон кийин келип билишиңер керек тилди. Хотя бы орусча билишиңер керек, кыргызча билбесеңер дагы. Анткени тилдин азабынан ушундай түшүнбөстүк келип, мынакей мындай акыбалга келип каласыңар да. Ошон үчүн билип алышыңар керек.